Салам достор. Бүгүн кадимкидей эле талаада отурабыз. Тиги закатты көрдүңөр да. Күн кирип кетип атат. Бул жакта менин маектешим. Кече анонс кылгам, ал анонсту ошо Америкада жашап келип, ал жакта иштеп келип, ушул Кыргызстанда дагы азыр келип жашап атат. Ушул Кыргызстан менен Американын ортосундагы өзгөчөлүктөр, ал жактагы жашоо, чындап эле ал жакта жашоо кыялдагыдай жашообу же биздеги жашоо дагы андан дагы сонумбу? Иши кылып ар түрдүү Америкадагы жашоо боюнча ар түрдүү талкуу болот. Азыр Адилет, саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келипсиз. Биринчиден Кыргызстанга кош келипсиз, экинчиден ушул менин тала төрмө кош келипсиз. Мен бүгүн көрдүм аябай тала иштерин, Кыргызстандын жерин абдан сагынып калыпсыз. Кой десем болбой, ото чөптөрдү аябай отодуңуз. Мен уят кылып элдер көрсө Рыскүл чөптө немесин таласын отобой эле жүрө берет экен деп айта турган кылдыңыз. Абдан бир мындай Америка жөнүндө, Америкада кыялдагыдай өлкөбү, мисалы сиз эки жакты да тең көрүп келдиңиз, жашап келдиңиз. Ал жактын менталитети, кыргыздардын менталитети, ал жактагы жашоо, демократия, ушул бардык нерсе жөнүндө айтып беришиңизди мен каалайт элем да. Сөз сизде. Саламатсызбы? Рускел эжем, биринчиден ошол тала төрүңүзгө убакыт бөлгөнүңүз үчүн көп адамдардын мындай америкалыктар schedule деп коет, календарь. Ошо календарьдын ичинен аябай мындай тесный графиктин ичинен орун таап, сен баланча күн кел деп убакыт таап, ушинтип тосуп алганыңыз үчүн чоң рахмат сизге. Анткени бул жерде эмне деген дөшалар, акылдуу адамдар, билимдүү, кандай деп коет жанагындай азыр бир заманбап тилдер менен терминдер бар, унутуп атам азыр, мындай жаратмандар, креативдүү, жаратман, ошондой адамдар бул жерге келип, эфирге сиздин тала төрүңүзгө отуруп, даам сызып, анан ушул жерден бир жакшы мындай философиялык, аябай бир бүгүнкү күндө адамдарды, каалаган адамдарды суусаткан жакшы ойлорун айтып жүрүшөт да. Ошон үчүн мен дагы көрүп анан кызыгып, мен эми негизи мындай сиздин ишиңизге багы, бул иш кандай, талаада бадыраңдын өсүшүнөн баштап, тиги бадыраң, жана сиз айткандай талаада өскөн бадыраң жулунуп барып, тиги цехтин ичине кирип, тиги банканын ичине түшкөнгө чейинки процесстер кандай жүрөт, вообще-то бул ишти кандай уюштургансыз, сложности кандай, ар бир иштин көп кыйынчылыктары болот аркасында, канча мээнет болот, чач агарат дегендей. Анан кийин ошончо мээнеттин ичинде кантип чачыңыз агарбай, жакшынакай болуп сулуу болуп жүрөсүз, көркүңүздү, сыныңызды жоготпой, кантип ушунча ишти уюштуруп атасыз, кантип ушунун баарына жетишип атасыз деп мен ошону мындай разведка кылганы келдим да негизичи. Негизи разведка кылгым келип, анан суранып эметкеним ошол болчу негизичи. Анан разведкаңыз болду? Максатына жетти? Удалось. Жакшы. Анан эми талаада ото чөптөр эми бул эме да. Азыр негизи жумушчу күчтөр жетишпейт. Мунун баардыгын отоп тазалаш кыйын, анан кийин чогултуш, ошонун баары мээнет да. Сизди түшүнөм. Ишти уюштурган аябай эле кыйын. Кыргызстанда айрыкча ишти уюштуруп, эффективдүү менеджмент алып барыш аябай кыйын. Анткени үч тараптан тоскоолдук болот. Мисалы Америкада да аябай кыйын да, жада калса. Мисалы Америкада көп нерсе системага коюлган. Мисалы сен документиңди баланча күндүн ичинде даяр боло турган документиңди бересиң, ал баланча күн эч кандай суроо сопкуту жок, проблемасыз документиң даяр болот. Сен разрешениеңди аласың, тиешелүү мисалы кредит алсаң, кредитиңди тиешелүү убакытта бүтүрүп аласың, маселең чечилет. Ал жагынан мындай баардыгы өзүнүн процедурасы менен бүтөт.
эрежеси менен бүтөт деген ошондой өлкөдө дагы, системага салынган өлкөдө дагы бизнес уюштуруш аябай кыйын да. Аябай кыйын, абдан. Менеджмент кыйын да негизи. Кыйын, менеджмент аябай кыйын. Анткени баардык жерде адам фактору. Адам фактору. Робот иштебейт да. Адамдар кылат, көп жумуштарды адамдар кылат. Ошондой эле болсун. Анткени баардыгын робот иштеп калган убакытты деле өтө эле каалабайм. Анткени адамдар эгерде роботтор иш болсо да коомдо деградация, жумушсуздук, проблема көп нерсе күчөйт да. Ансыз деле мындай проблемалар жетиштүү. Америка боюнча, бүгүнкү Америка менен мисалы илгерки биз угуп чалаучу Америка Кошмо Штаттары деп уккан Америка менен бүгүнкү Американын айырмасы чоң. Анан кийин кыргыздар үчүн дагы тиги көп деле секретти калбай калды. Бүгүн маалыматтык кылым, маалыматтык убакыт, баардык нерсени видео, сүрөт менен жетиштүү блогерлер дегенде YouTube'дан, Facebook'tan баардык жактан көрсөтүп атышат. Бирок деген көп учурда бир жактуу мындай бир жактуу көрсөтүшөт да, жана баары сонун келгиле депчи. Айрыкча бир Алмаз деген жигит бар. Жигит деп коем, менден улуубу же менден кичүүбү билбейм. Балки мен курактуу, анан ошол чыгып алып эле, достор, мына мен трактан мына жумасына монча таптым, монча расходко кетти, чөнтөгүмдө мынча калды, давайчы аракет кылгыла деп ушинтип азгырып мындай сүйлөйт да. Анан ошолор ошого окшогондор. Андай эмеспи? Ошого окшогондор кээ бир үй бүлөлөрдүн убалына калып атат да. Мисалы, ошол үй бүлөлөрүн, допустим, үй бүлөлөр айрылып калып атат. Мисалы, мага окшоп документтер балаңдап, документ алып алгандар келип кетип, антип ары бери каттап проблемасын чечип атат. 10 жылдап үй бүлөсүн көрбөгөндөр бар. Бул бир. Экинчиден, Мексика аркылуу агылып келгендер бар. Мисалы, ортодон келип бир 7-8 айлап бир канча убакыт түрмөгө түшүп калып, жана шелтер деп коет, ал жерде отуруп калып, көп проблема башына үйгөндөр бар. Анан эптеп Мексика аркылуу кетип туруп, анан кандайдыр бир документтерди, процедурасын туура эмес кылып, депортация болуп кеткендер бар. Башына карызды үйүп келген, анан кайра Кыргызстанга, мисалы, башка сыртка чыгарып жиберип, ошо менен баягы депортация болгон адам огойтор проблеманын үстүнө түшүп да. Анан мисалы жакында жана маалымат чыкпадыбы? Негизи мындай жалпы коомчулукка жакында эле чыкты өзү. Америкадагы кыргыздардын арасында ал сөз канча бир 7-8 айдан бери эле ушул сөз айтылып жүрөт. Жанагы Мексика аркылуу бир үй бүлө, мисалы, ошол баласы жана катерде барат деп, баласы сууга түшүп кетип, аркасынан апасы түшүп, анан аркасынан күйөөсү түшүп, 3 адам тең бир үйлөөдөн 3өө тең жок болуп, ошо менен суунун ичинде калып калды деген маалыматты биз угуп жүргөнбүз. Бирок ал маалымат тастыкталдыбы жокпу билбейм, бирок ошого окшогон үрөй учурган фактылар бар. Чындап эле. Мисалы, мен өзүм бир байке келди, анан ошол айтты да, бир спортсмен бала дейт, мындай башы оюлуп үмүт жүрөт дейт да, жолдон нападение болуп турганчы. Анан өзү спортсмен болгон үчүн кутулуп чыгып кетиптир да, өлтүрүп деле коюшу мүмкүн, мисалы, зордуктап коюшу мүмкүн. Ар кандай коркунучтуу, мындай рискованный жолдорго түшүп атат адамдарчы. Ошол жана Америкага барабыз деп. Көздөрүнө ошо жана трак айдап тапкан $1000 элестеп, анан кийин ошондой азгырык менен, анан ошондой татаал жолдорду басып өтүп келип атат да. Анан мен ойлойм да, мисалы, ошончо өмүрүңдү тобокелге салып, өзүң мейли өлсөң өлө бер, бирок сен үй бүлөңдү дагы, бала чакаңды ошо рискке салып, ошентип талаа түскө, коркунучка кептегенге акың жок деп ойлойм да, мисалычы. Ким болбосун акысы жок. Анан кийин жоопкерчилик деген болуш керек. Анан ошол блогерлерге мен мисалы көп учурда мен нааразымын. Анткени ошол адамдар мындай жакшы жагын гана бир жана тиги тортту кандай мээнет менен жасайсың да. Тортту карасаң, тим эле сладкий да, тимчи шилекейин куйлап. Ошол тортту гана көрсөтүп, мына көрдүңөрбү, торт сонун эле жасалып, бул оп-оңой эле, мына жасап койдум, мына даяр жейсиң, мына деп эле чакырып атат да, мындайча айткандачы. Анын аркасында толгон токой мээнетти ойлобойт, мисалычы. Анан азыр баргандарга кичине жеңилирээк болуп атат, бирок алар деле жыргап аткан жок. Чындап элечи. Ошол жерде алыс жакка чыгып, анан
бир жерде адаптация болуп калган адам ал жактан башка жакка көчүп барып кайрадан башынан психологиялык бир депрессиялардан, ызы чуулардан өтүп, мээнеттерден өтүп барып туруп анан кийин жанагы мындай бир коллеяга түшүш бул аябай өзү машакат да. Мен башыман өткөргөм ошол нерселердичи. Аябай депрессияларды өткөргөм. Жаңы барганда стройкада иштегем, гостиницада иштегем. Так, мойкада бир күн иштедим, аяк жаккан жок. Анан этегинде пиццада иштедим бир жыл. Пиццерияда пицца ташыгыч деп айтып коюшат, машина менен пицца ташыгыч деп. Бирок деген ал деген неме да мындай. Сен ал жерде малайсың да, киргенден баштап ошо тиги пол жууган, шыпырган, идиш жууган, жанагы колбасаларды кескен, анан жанагындай бир бардыгын даярдаган, көп нерселерди кылган эмесиң, мындай адамсың да. Айта бериңиз. Анан ошол пицца кечке иштей бересиң, өзүң кезең келгенде пиццаңды алып туруп жөнөйсүң. Мисалы ошого окшогон анан бир каралардын районуна алып бир машинамды урдатып алгам. Мисалы машинам урдап кетти көз алдымда эле. Анан мен эми Американы башкача элестете алгам да. Идеалдуу элестет. Чындап эле мындай идеалдуу, аябай сонун жашоодо жашаган райондор көп. Ошондой одноэтажный Америка деп коет мисалы. Ошондой бир карапайым мындай жакшы мындай тынч өзүнүн өмүрүн сүргөн чындап эле мындай орто катмар бар. Анан кийин жогорку класс, орто класс бардыгы биригип мындай чындап эле сонун жашоодо жашагандар бар. Бир калыпта системага салынган. Анан кийин неме ошол Американы мындай бардык жерде эле элестетпеш керек да. Мисалы каралардын району бар. Ал жерде сен ошол мындай пистолет такап, жанагынтип чөнтөгүнүн акчасын тоноп, ушинтип ошентип кеткен. Ошол машинаңарды көзүңөрдүн алдыңарда алдырып алдыңарбы же кандай болду? Каралардын районуна барганда машинаны урдап кетти. Көз алдымда мындай болду да. Мисалы пиццага заказ келди. Анан ал жер заказ келгенде немеле келет да мындай. Онлайн төлөм, тиги онлайн акчасын төлөп коет. Алдан коркпойсуң, барат кагазга кол коюп, же дополнительно чаевый акчасын жазып берет, же болбосо бир 2-3 доллар, 5 долларга чейин акча берет, рахмат айтса. Эгерде болбосо жөн эле пиццаны алат да кирип кетип калат. Ал акчасы төлөнгөн, проблема жок. Тиги бар келгенде наличка төлөйм деп туруп, макталай төлөйм деп туруп анан заказ берет. Анан сен ал жерге барасың. Анан барсам, ал жок адрес экен. Анан бир 2-3 үй турат. Анан адрестерди карасам, баягы номер жок. 127 номер беле. Анан карасам 125. Анан ушинтип барам. 127 номер жок. Таппайм. Анан биякта карайм, анан наркы үйдү карап келейин деп анан машинаны от алдырып турат. От алган боюнча эшигин ачып, анан тиги үйгө чыгып номерин жанынан карайын деп бир үйдүн жанына чыксам, ал ошол үйдүн аркасында аңдып турушптур да, тигилерчи. Чуркап чыгып туруп, машинаны отуруп айдаган бойдон кетип калышты. Демек, мурдатан коюлган схема экен да булар, алардын да? Жок, схема деле эмес, эми баштары деле иштебейт ал. Мындайча айтканда, эми хулигандар да, хулигандар эле. Ал машинаны мурдап кетти. Анан ал айдап туруп, чаңытып, ичин марихуана сасытып, марихуана чегишет экен. Анан болгон толгон менин сумкам бар эле, ал жерде документтерим бар эле, компьютерим бар эле, алардын баарын шыпырыштыр. Анан ачкычты дагы алыштыр. Анан кийин баарын алып, анан тиги машинаны ошо эшиктин алдына таштап коюшкан. Анан аны эвакуатор алып кеткен. Алып барып, эвакуатор алып барып, тиги немеге стоянкага коюп койгон. Анан полицейскийге кабар берген да. Анткени полиция өзүнүн каналы аркылуу тараткан да маалыматчы. Ушундай депчи. Ушундай машина жоголуп атат, ушундай көрсөңөр айтып койгула депчи. Анан бирок мен таң калтырганы, мисалы, тиги жерде баягы ошол жерде бир 2-3 үй турат. Мисалы, мен айттым да, полицияларга айттым да, мыногу үйлөргө кирип эле бир 2-3 үйдө эле тинтсеңер, бирөөсүнөн чыгат дедим да. Ошондон соң айтат, алар биз тинткенге акыбыз жок дейт. Ага соттун уруксаты керек дейт. Ага соттун уруксаты болуш үчүн ага факты керек дейт.
ага бир мындай реалдуу мындай бир айып коюла турган бир мүмкүнчүлүк болуш керек дейт. Жөн эле биз көрүнгөн үйдү келип туруп аңтарып мындай немете албайбыз дейт да. А мисалы биздин милиция болсо ал жерден жөн эле таап коймок да. Бир эки эшиктин алдында бир эки баланы эле эметип эле каерде жашайт, мыналар каякта жашайт деп элечи. Мен телефон номерин берсем, телефон номерден билсе болот десем, мындай то есть сложный экен да, көп нерсени баягы уруксат менен, анан санкция менен. Алар только полицейский неме берет экен жанагындай. Ошо машинасын уурдап кетти, ушундай происшествие болду деп эле справка берет экен. Ал ошол мыйзамдуулукта абдан карманышат турбайбы анда? Ошол мыйзамдуулук кээ бир жерде пайдалуу, кээ бир жерде мисалы ошондой баягы зыян да болот экен. Ошончолук кыйын болсо Америкада, ал жакка барыш дагы кыйын болсо, ал жакта жашаш да кыйын болсо, акча табыш да кыйын болсо, эмне үчүн ушунча эл агылып, ушунча киши грин карт берип, ушунча кишилер мисалы ошол жакка кыялданып жашап келе жатышат да, баргылары келип. Неге? Жок айырмасы салыштырмалуу мындай жана мен айткандай мисалы системага түшкөн. Сен мисалы ал жерде баягы бир таныш билиш издебейсиң, кырша издебейсиң. Бардыгы өзүнүн жолу менен сен өзүң ишин кыласың, мамлекет өзүнүн ишин кылат дегендей туруктуу жашоо бар да. Демек бул канчалык жашоо кыйын болсо дагы ал жактагы мыйзамдуулукка, ал жактагы демократияга, ал жактагы ошол система дайыма иштейт деп ошол келечегине ишенип барышат экен да, ошондойбу? Келечегине ишенип барат, анан мүмкүнчүлүк көп. Адамдардын мамилеси коом ошого ылайыкташкан, мисалы мындай бейпил, аябай мүмкүнчүлүгү көп, жакшы коом да. Бирок терс жактары болсо азыр терс жактары кайсы? Азыр мисалы көп жерлер жана неме болуп атат да, мындай жанагындай массалык жанагындай бир курал колдонуп мектептерде жанагындай окуучулар мисалы бир окуя жанагындай бир массалык иш чара болуп аткан жерлерде мисалы адамдарды атып салып ушундай болуп атпайбы? Ошондой бир коркунучтар бар да андай рисктен бардык жерде бар. Бирок мен айтып атканым, жанагы мисалы Мексика аркылуу жанагындай бир жолдор менен, коркунучтуу жолдор менен, мыйзамсыз коркунучтуу жолдор менен, анан жанагындай бир немелерди, жанагындай киши койоттор деп коет, ошо койотторду колдонуп, анан кайык менен сүзүп, автобус менен 2 айлап жол жөө жүрүп, жунглини аралап барган нерселерди ошого азгырылып баргандарды мен мисалы колдобойт элем да. Анан Американын деле мындай саясаты дагы мындай өтө эле либералдуу болуп атат. Мисалы мынтип атат да, Америка дүйнө жүзүндө бардык миллиарддаган адамдардын бардыгын укугу бузулса, качып барса, аларды диктаторлордон коргогонго, анан аларды өзүнүн койнуна батырганга милдеттүү эмес да. Мисалы алардын өзүнүн лимити бар. Мисалычы. Бирок негедир бүгүнкү күндө мындай тартип орното албай атышат да. Чек арасында мисалы бир мындай агыл эле келип атат. Ошонун баарын көрүп атат да. Кабыл алып атат. Азыр уже мындай мурдагы Америка жок уже. Азыр баягы жумушсуздук көбөйүп баратат. Баягы мисалы биз барган кезде жумушчу издеп тапчу эмес да, мындай жумушчулар аябай дефицит болчу. Анан ошон үчүн мен жана бир жак жакпаса башка жака өтүп кетип, ушундай учурлар болгон да. Мүмкүн ошол жумушчу керек болгон үчүн ошентип ачып атканда чыгаралар. Албетте, ал деле азыр убактылуу кыйынчылык, бул дагы өзүнүн жолуна келип түшүп, аны деле сиңирип алат го. Бирок баары бир мындай системага мисалы бир өзүнүн мен ойлойм уже чек арасындай контролдой турган убакыт келди да. Анткени жанагынча адамдар көрүнүп турат да, адамдар ал жерге деген мындай политубеш издеп келген жок да. Массалык түрдө эле баягы неме 99,99 ошол неме. Сиз өзүңүз кирип алсаңыз эле башкаларды понаехал дей бересиз. Мен мыйзамсыз жол менен кирген жокмун да. Мыйзамдуу жол менен виза алып баргам. Анан виза алып барган менен мисалы чек араны аттап баргандын мисалы айырмасы, мен аларга шек келтиргим келбейт. Просто мен жанагы үй бүлөсүн рискке коюп, жанагындай жолдор менен койоттордун кызматын пайдаланып, анан жунглини аралап
ошондой коркунучтуу жолдор менен келгендер боюнча айтып атам да. Албетте көп кыргыздар мүмкүн болсо мындай ошол жака кирип виза менен хотя бы эми виза менен болбосо деле мисалы жанагындай мына немеге Мехико Ситиге учуп барып анан ал жерден Канкунга барып Канкундан Тихуана деген шаар бар, чегара Тихуана же Мехикали да башка ар кандай мисалы Техас жакта, Калифорния тараптарда мындай ар кандай шаарлар бар ошол чегаранын түбүндө. Ошол жактарга барып анан ошондой кирген жол мисалы ошол жеңилирээк жол да, мисалы самолет менен барасың ал жакачы. Тиги жанагы беркилер Эквадор менен келген, тиги Никарагуа аркылуу келгендердин баардыгы коркунучтуу болот да аябай. Демек ал жактын баасы дагы бир аз арзаныраак болсо керек да. Визасыз барат да ал жакачы. Визасыз барат. Ошол артыкчылыгы ошол. Мисалы Америкада жок, бирок Кыргызстанда бар. Эмне өзгөчөлүк бар? Кыргызстандын эмне өзгөчөлүгү бар? Кыргызстандын өзгөчөлүгү мисалы бизде акча алуу кишиге Бишкекте жашаган жер калп. Мисалы мындай көңүл ачканды жакшы көргөн, тусовканы сүйгөн, күнү түнү уктабай же түнү тентип анан күндүз мындай эме иш кылып каалаган убакта туруп каалаган жакта мындай сейилдеп басып көңүл ачып мындай бир башкача жашоого тусовканы каалаган адам үчүн Бишкек аябай сонун шаар да. Мисалы Америкада болсо определенный убакытка чейин иштейт да анан кийин жабылат. Болду. Өлтүрсөңөр да жабат. Все. Вакыт бүттү. Майрам бүттү, кечирип койгула дейт да. Бишкекте болсо түнкү саат 3-тө турсаң да бир ресторан табасың да, жок дегенде Империя пиццага барасың. Түнү менен иштегендер. Америкадан баягы Кыргызстанга келип анан сагынычын таратып жүргөндөр карасаң түнкү 3-4-төрдө жүрүшөт да, эмне уктубайсың десең. Ой, бияк Бишкек жер калды. Америкада мындай тусовка жок деп анан чөнчөт да. Анан мисалы сервис Кыргызстанда аябай сонун азыр. Биз өзүбүзне кафе, ресторандар, доставка, кайсы тарабынан алсаң, кадимкидей өнүктү. Даже мына 5-6 жыл мурдага караганда азыр андан да жакшы болуп атат. Эми бир 10-15 жыл мурдагы менен салыштырып болбойт. Аябай элечи. Мен 2014-жылы Түркияга барганда, барып тиги Стамбулда жана ресторанда тейлегендерди көрүп, анан аябай таң калгам да. Таң калып анан бизде качан ушундай болот, жана былтыңдап коркуткан официанттар качан оңолот деп эле баягы биз ушу түрктөргө аябай сүйлөндүк да, бизде качан ушундай болот десем. Тууганым 23 жыл мурда бизде да точно ушундай болчу дейт. Бизде мына могуга жеткенибизге аз эле болду. Бул деле акырындап силерде деле ушул келет дейт. Ошол келип калды уже. Ошондон бери уже кадимкидей. Азыр эми сервис мисал карасаң самолетторго түшсөң деле бир мындай тиги өткөндө бир байке Америкадан келиптир анан Банядан жолугуп калдык. Эртеси жолугуп чай ичип отурсак айтып атпайбы, карасаң стюардессалардын баардыгы жакшынакай жаш кыздар тейлейт дейт. Жакшынакай официанттар тейлейт дейт. Мындай чуркап тейлешет дейт да. Ресторандардын баары ичи сонун аябай. Сервис аябай жакшы да, действительно жакшы. Тияк менен бияктыкы мындай салыштырганга болбойт анткени. Америкада мындай бул жагынан сервис анча эмес. Себеби дегенде мен мында ойлондум да, бул акча мындай баары бир акча ал жерде акча алуу, анан акчаны табуу баары бир бул жака салыштырмалуу жеңилирээк да, баары бирчи жеңилирээк. Анан ошого байланыштуу адамдардын сознаниясы дагы мындай. Жесең же жебесең кой дегендей немеге өтүп калат экен да. Акчаны табуу канчалык кыйын жерде атаандаштык көп болот. Атаандаштык көп болгон жерде өнүгүү болот. Мисалы Түркияда деле ушундай да, акча табыш кыйын да. Мисалы $500, $700-800 табыш үчүн бир ай эшекте иштейсиң Түркияда элечи. Ошон үчүн мындай сервис жагынан мен багы Михаил Саакашвилидин бир интервьюсун көрүп анан ал кезде Америкага бара электим да. Американы аябай мен үчүн муш. Лас-Вегасты, Нью-Йоркту, Манхэттанды ушуларды элестетесиң да. Анан кийин ал айтып атат да, мисалы сервис Америкада сервисти көрдүңүз беле деп журналисттен сурап атат да, аны көргөн эмесмин десе. Америкада сервис аябай начар. Биздин Грузияда сонун сервис депчи, токтоп атат да. Анан мен таң калгам да.
Анан Америкага барганда ошону түшүндүм. Анан Кыргызстанга келгенде айырмасы просто мах да. Андан башка дагы жаратылышы боюнча. Жок, жаратылыш боюнча мындай. Эми Биз жаратылыш неге боюнча дегенде биз айтып аткан себеби биз ушундай адам жасаган нерсеге сыймыктанбай, биздин тиешебиз жок. Мынандай жаратылышты бул Кудай жасаган нерсе да, ошол нерселерге сыймыктана беребиз да. мен бир нерсе айтайынбы? Биз өзүбүзгө өзүбүз сыймыктанганды үйрөнүшүбүз керек. Жана ошонун бардыгын сиздин оозуңуз менен айтып атам да азырчы. Айта Мен бериңиз. бир нерсе айтайын. Мен акыркы кездерде айрыкча көп немеден баштап, Катуураак сүйлөп коюңузмун да. азыркы жакшы угулбай атабы? Мен микрофонумду унутуп калып, шалтырып жаным. Акыркы кездерде мисалы мен ишиме байланыштуу, мисалы жана строй материал жана жыгачтарды ташып, эмеден мисалы Мидвест деп коет, ошо Чикаго, Агая тараптан тиги немеге чейин Вашингтон штатына, Вашингтон штаты менен тиги Вашингтон борбор шаарды чаташтырып беришет да. Вашингтон борбор шаар бөлөк, а Вашингтон штаты башка. Түндүк батышында жайгашкан да. Анан ошол Сиэтл тарапка, Монтана, Айдахо деген штаттар бар да. Ошол жактан мындай байма-бай каттап калдым. Анан ошол жерде эми жаратылышын көрсөң, Кыргызстанда андай жаратылыш жок. Эми суулары, мөңгүлөрү, арча карагайлары, эми Америкада, мындайча айтканда, Америкада деле, Европада деле аябай кооз жаратылыш, жана биздикидей шаркырап аккан суулар, Түгөлбай Казаков айткандай шаркырап аккан кашка суулар, анан кийин тиги мөлтүр булактар, ак мөңгүлөр, арча карагайлуу, анын ичинде дагы биздегидей жанагы аркарды көргөндө тим эле бинокль менен мынтип суктана карай тургандай эмес, жайнаган аркарлар, кулжалар, тиги өзү басып келет. Эликтер жайнаган ошондой бир жаратылыш да. Эми билбейм, биздин жаратылыштан ашат да. Андай ал жагы менен мисалы Кыргызстан, билбейм, алар үчүн Америкадан келгендер балким баягы американский улыбка менен карап турган, ой, жаратылыш укмуш кооз экенсиздер деп койсо, биз ойлошу мүмкүн да. Ой, Америкада мындай жаратылыш жок, ошон үчүн булар бизге суктанат депчи. Андай эмес. Андай америкалыктар бизге эмнеге келет? Эми көрөт да, бул жакта кандай мамлекет экен, эмне болгон элдер жашайт экен. Американын баарын көрдүк, Европаны көрдүк, эми Орто Азияны, Борбордук Азияны көрөлү деп келишет да. Анан деген биз ошол мисалы бир турист, допустим, бир жыл бою бир адам мисалы бир жыл бою эшекте иштейт да, иштейт. 11 ай, 12 айга жакын 11 ай иштеп туруп, анан бир 2 жумага эс алганга отпуск алат. Анан отпуск алып алып туруп, анан ал учуп жөнөйт да. Ал келгенде ага деген биякта деген ар кандай бир проблемалар, тигини мурдап кетти, мунумду жоготуп алдым, мени баланча жерден сабап кетти деген проблема болбош керек. Кайсы жерде ошондой проблема болбосо, ошондой мамлекетке келет алар. Болбосо аларга баш оорунун кереги жок да, алар экинчи келбейт да. Ошолорду мындай жанагы эликтерди өзүбүзгө көндүргөндөй эле ошондой эле мамиле кылыш керек да, биз туристтергечи. Кыргызстандын потенциалы действительно бар туризмде. Туризм, телөө тармагы боюнча мисалы. Менин оюмча, этно туризм аябай аларды кызыктырат да. Биздин өзүбүздүн оңгулугубуз кызыктырат. Жанагы бизде рафинированный нерсе эмес, айтра ошо мурунку чыныгы оңгулук, өзөктүүлүк ошолорду кызыктырат да. Бул жерде айтып атышат, комузу болсо ырдап бербей дейт. Эмне комуз черткенди билесизби? Ырдаганды билесизби? Мен билбепмин чындап. Комузду эми чертемин. Чертип бербейсизби анда? Сиз алып келчи, мен сүйлөп турайын. Ошол достор, бүгүнкү менин коногум Адилет Айтикеев деген абдан мыкты жигиттердин бири. Бул киши
бул жигит ушул коомдогу болуп аткан ар бир окуяларга, ар бир кандайдыр бир көрүнүштөргө өзүнүн позициясын билдирип турат. Ошондо дагы эч кимге мындай жагынып, бирөөгө жакшы көрүнөт элем дебей, өзү кандай ойлосо ошондой өзүнүн позициясын билдирип турат да. Мен ошон үчүн ушул кишинин позициясы үчүн сыйлайм. Анткени биз абдан көп мындай башка сырткы көрүнүштөрдөн көз карашыбызды калыптанганга көнүп калганбыз да. Сырткы кандайдыр бир мындай кандай десем ушундай таасирлерден башкача көз караш, ошол көз карашты сырттан карасаңыз неме өзүм немем тирей дегендей сырткы таасирлерден башкача көз караш калыптандыруу жана аны айта алуу бул абдан башка бир сапат да. Ошол достор, азыр кана келиңиз. Жан келгенде мен сүрдөнгөндө ушуда сүргөн атасызбы? Жок, мен байтан бери көз карашы керең жигит экен деп атышат. Сөгүп билип атканда болтур болуш керек. Бул жер акылдуу болор дейм, башканы айтчы. Андай нерсеге сиз дагы мен дагы көнүп калганбыз, так что элдер тепкилеп кетет. Мен кичинекейибизде дастан айтчылым. Фестивалдарга катышып калчубуз анча мынча. Жең жоктун көк сулуу деген ырдап берейин, а? Деме, тексттерин кээ бир жерлерин унутуп калышым мүмкүн, анткени көптөн бери ырдай элекмин. Жолдо элде жүрөбүр. Ой басып дегендей. Мен жардам бере албайм, анткени ырдай да калбайм, ырлардын текстин да билбейм. Акча табыш оңой дейт го дейт. Ошол оңой жерин дагы түшүндүрүп берип кетсе жакшы болот эле дейт. Азыр ырдап бүткөндөн кийин ушул темага кайрылабыз. Оңой эмеспи? Aşıkmın sizdey perige, ayta albayım sırım demigen adamdımın çağınabay ayttırбай bilsen emine. Kızgam sizdey perige kıynalam çında demige, dişini mınça çurkatbay da kımbatım gelsen emine. Gülgün gümüşün, gülgünde kızdın günüsün, küyüttü tartıp yürüşüm kündeyim ayçigim üçün. Küydörüm takır üzgüm yok küygüzüp süyüm ütün, jark etsen gülgün oy gümüşün, jaydarı kızdın günüsün, jalınga düşüp küyüşüm da jalım ayçigim üçün. Canından astı çıkkım yok, kolda can kızıp süyüm ütün. Ay yüzdü
бетиң нур чайып, азилиңдин ойлосом айылымда жатпайм тынчалып. Ай бали. Алтынын чачкан жарыктан айланам көркө курчалып, ашыктык иштин айынан даң азапты тарттым мынчалып. Күндүздү бетиң нур чалып, кыз кылыгыңдың эстесем да күнүгө жатпайм тынчалып, күмүшүм чачкан жарыктан деги күнгөйлөр көркө курчалып. Ай бали. Аксынын жери бийик жер, анташкан жерге билип кел айылымдан чыккан перизат ардайын кылдың үмүткөр. Айтылган жерге келбесең даң анташкан жарың бүткөр. Бозбунун жери бийик жер, болжошкон жерге билип кел. Болжошкон жерге келбесең сенин бозулан жарың бүткөр. Көркөмүң жанды суусаткан, көргөнү келдим узактан, көргөнү келсем чыкпайсың көрө албас айткан ушактан. Көк сулуун туура түшүнүп да көңүлүң менен узатсаң, бете келүү да белдейм, белги берип чакырсаң да белгиңе кантип келбейм. Бел байладым алууга да перизаттай телдейм. Жайлоодо белес кырдайың, жаштардан чыккан көк сулуу жамалың айтып ырдайын. Жарашкан перим экенсиң, жаңшанып карап турдайын. Кымыздыктууда кырдайын, кыздардан чыккан көк сулууда кылыгың айтып ырдайын. Кызыктырган перимсиң да кыңырылып турбагын. Аман бир болсом табармын, анташып койгон сөз үчүн мен сениң ала качып алармын. Ай бали. Чоң рахмат. Бали мен чындап билген эмесмин. Сиздин ушундай өнөрүңүз бар экен. Мына мен үчүн да ачылыш болдуңуз, башка бирөөлөр үчүн дагы ачылыш болдуңуз. Мындан башка дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Биз билбеген. Өнөрүм ошол эми эми комуз боюнча бир аз музыкалык мектепке баргам да бала кезде. Анан бирок музыкалык мектепке барып, анан нота менен черте албай койдум да. Слух менен үйрөндүм. Баарын баш аягы бир 50-дөгү үйрөндүм, анан баарын слух менен үйрөндүм да. Бирок азыр уже убакыт өттү, азыр анын бири жок. Уnuттум уже. Колдордун баардыгы уже күрмөөгө келбейт да. Убакыт өтүп, колуңуз күрмөөгө келбей, тексттерин унутуп калган дагы ырдаганыңыз ушул болсо, анда биздин Кыргызстандын сахнасы өзүнчө эле бир звезданы жоготуптур да, сиздин жүзүңүз менен. Азыр эми бирок боло, экинчисин эметип коеюн, Ай бали. Менин Төлөш Турдалиевдин жылкыча келинге дегендер бар. Мурда турайын. Азыр күйлөгөнчө бир суроого жооп берип кетиңизчи. Убагында Атамбаевдин бийлигин сындап, Бакиевдин бийлигин сындап, куугунтукка кабылып жүргөн Калеми Курч чындыкты ачык айткан журналист эле. Бирок азыр тынчып калды дейт. Суроо, азыркы бийликке көз карашы кандай экен дейт. Азыркы бийликтин жакшы жасаган иштерин сүйүнүп колдоп атам. Анан жаман иштеринен ичимен деп калып атам. Эмнеге ичиңизден? Переживаю да, мындай. Переживаю, потому что буларга болеть этем көп иштерине. Анткени чындап эле мындай аракет кылып атышат. Эми бирок
Менин оюмда вообще-то негизи мен парламенттик системаны колдойм. Ошондой болсо жакшы болмок, бирок деген биздин элдин аң сезими ошону кабыл албай атат да. Мындай парламенттик системанын кереги жок, бизге депутаттардын кереги жок, президент өзү четсин тиги бу деп. Эми бул узак сөз, эми мындай ошол системаны тандап алды, эми бул менен да жашап көрүшсүн да. Бирок баары бир биз эртеби кечпи парламенттик системага кайтабыз. Мен булардын эми чарбалык иштерин айтып атам. Системалык жактан эми көп нерсе өлдү. Биз жана децентрализациядан артка кайттык, элдерди шайлоо институтуна көндүргөндүн ордуна биз кайра баягы борбордук системаны күчөтүп атабыз. Бул этегинде барып келип туруп мындай последствиясы, сөзсүз последствиясы болот да. Биз кайра башынан ошол аким шайлаганды, мэр шайлаганды, айыл өкмөт шайлаганды үйрөнүшүбүз керек болот да, тилекке каршы. Ошол этаптан биз негизи эле 2000-жылдар эле баштаганбыз ошол. Бирок ошодон кайра артка кайтып отуруп, бүгүнкү күндө ал шайлоо системасы баары эле жокко чыгып калды. Эми бул жагы өзүнчө неме да, көп сөз. Негизи булар менен чарбалык иштери мындай аракет кылып атышат да, баягы өздөрүн көрсөтөбүз деп, ошол бирдеме жасап кетели деп аракет кылып атышат да, өздөрүнүн дараметине жараша. Мен ошол иштерин колдоп атам. Жакшысын жакшы деп айткандан мен мисалы уялбайм. Анан кошомат кыла турган же болбосо кандайдыр бир кызыкчылык ойной турган бир максатым эле жок. Жакшы билесем, башкалар билбесе сиз жакшы билесиз деп ойлойм да. Ошон үчүн. Бирок мен ойлойм, кечке эле ызылдап жүргөндөн деле тажайт экенсиң да. Анан дейги көп айтып калат да, эми ушу сага дейги бир нерсе жагабы өзү. Иги деле жакпайт, бул деле жакпайт депчи. Ошол нерсе дайгында кадимкидей таасир берет экен да. Мурда мисалы сиз айтып атасыз, ушул кезде ушундай нерселер жакпайт депчи. Ошол азыркы жакпай аткандар мурун бар эле да. Аны да сындап жүргөнсүз да, туурабы? Бар болчу, ооба. Ошо айтып коем, сындап отуруп тажайт экенсиң да. Асман көгөрүп, мен турган бакта жөлөнүп, кашаттан чыкты бир келин, алдына балай өңөрүп, алдына балай өңөрүп. Жеңеке дедим бурулу, баргенде үнүм угулу, токтолуп жооп бергенче, торгашкап турду жулунуп, торгашкап турду жулунуп. Атыңыз ким деп сурадым, өткөрүп бир аз субагын. Айылдан жүр деп көргөздүң, адырдың кашка булагын, адырдың кашка булагын. Ай, бали. Эмесе үйгө жүрүңүз, эң эле назик үнүңүз. Байкап бир турам мен дагы, бул жерлик эмес түрүңүз, бул жерлик эмес түрүңүз. Талас бир болот жерибиз, тамаша сүйгөн элибиз. Өзөңгөң айдап жылкыңды, оюнга кечки келиңиз, оюнга кечки келиңиз. Барайын анда барайын, барбай да кантип калайын. Жайлоодо жүрүп эриктим, кумардан толук канайын,
кумардан толуккан айым. Ай Мали, мыкты. Сонун. Чоң рахмат. Америкада да ушинтип ырдап жүрчү элеңер? Ооба, кээде трактын ичинде комузду алып салып койгом. Анан кийин жакшы комуздан алып салып койгом. Анан домбурада чыртам. Эми домбураны кичине баягы любительский кылып үйрөнүп алгам. Анан ал анча-мынча казак жырларды ырдайм. Элдик ырларын, Неме кийинки шайлоого катышуу, саясатка кайтуу, жогорку кеңешке депутат болуп баруу деген пландарыңыз барбы? Жок, эч кандай андай эле план жок. Билбейм эми, балким кийинчерээк ошондой план пайда болушу мүмкүн. Мынагу бизде мындай да, мисалы ар бир адамда жана балалык оору, балалык бир период болгон сыяктуу эле бир элде деле ошондой бир балалык оору, ошондой бир период болот да. Анан биздин элде ошондой период азыр өтүп атат. Мисалы бир нерсе болсо эле баягы дүрбөмөйчү, мисалы жаштар келсин дей берет. Мисалы бир 50-ге чыгып калган киши алар үчүн уже чал да. На самом деле бул эч кандай бул дагы убакыт өтөт. Адамдар харизмасына, тиги ораторлук жөндөмүнө, популисттигине карап баа бербей, бара алардын программасына, жасаган иштерине, анан көтөрүп чыккан идеяларынын мындай бир жөндүүлүгүнө, маанилүүлүгүнө карап баа бере турган учур деле келет деп ойлойм да. Качан? Анан жакындап келатат барган сайын. Анткени коом деле популисттерден тажады да. Мисалы азыр эч бир уран, эч бир мындай бир көтөрүп чыккан идея мындай адамдарды өзүнө тарта албай атпайбы? Бул деле ошол популист. Мен ойлойм, мына эң акыркы популисттик командалардын бийликке келгени бул азыркы бийликте турганда ошол популисттик урандар менен бийликке келишти. Мен ойлойм бул акыркылардын бири депчи. Мындан кийин уже элдер андай урандарга анча ишенбейт. Кийин уже башка мындай коом үчүн башка бир талаптар чыгат деп ишенем да. Эге кийинчерээк уже бир 10-15 жылдан кийин деле мындай карасам, азыр бир 45-тин тегерегинде, 45-50-дин тегерегинде саясатка жаңы дем менен мындай кирсе болот да, аралашса болот. Ошол кезде тажрыйба болот, билим болот, анан кийин идеялар болот, пландар болот. Ошондо кирсе болот да. Ал ошол популизмди элдер кабыл албай калыш үчүн ошол популизм экенин көрсөтүш керек да. Анан аны популизм экенин көрүп аткан киши көрсөтпөсө, аны элдер каяктан билмек эле. Ошону мисалы эгерде сиз бул популизм экенин билип атсаңыз, эмне үчүн мисалы азыр бул популизм деп айтып койбой жатасыз? Эми айтканда уга турган масса болуш керек да. Ал үчүн уга турган масса болуш керек да. Кыркырып эле анан сен жагыңды жапчы, анан сен сүйлөөчү деп эле турса, анан кийин сүйлөгүң келбей калат да. Баса десе, Америкага баргандар бузук болуп кетет. Гей болуп кетет. Бузук болдуңузбу, гей болдуңузбу? Эми ошол эме да. Мисалы батыш десе ошол именно жанагы акпараттын ортосунда мындай бир кара чекит болсо, ошо кара чекитти карап туруп, могу жерде эмне бар десе, кара чекит бар деп көрсөткөн сыяктуу эле батыштын ошол жанагы кейпейлери көзгө урунат да. Мен ойлойм, ошол нерсеге басым жасаган адамдардын өздөрүндө психологиясында мандем бар, же бир ориентациясында мандем бар, же дагы бирдемесинде мандем бар да. Мисалы сен өзүң жашооң нормально болсо, ал жөнүндө ойлонбойсуң, өзүң жашооң менен жашай бересиң да. Анан мен мисалы мага батыштын неси көрүнөт. Мен барганда, мен өткөндө депутаттарга кайрылып айтпадымбы? Келип бет жеп алып эле тиги даунтаунга калпакчан сүрөткө түшүп кетип калбай, олардын жашоосунда көчөсүн, тротуарын жок дегенде, светофорун, шаар түзүлүшүн, шаар курулушун, архитектуралык түзүлүштөрдү, үйлөрдү мындай ушуларды карагылачы, мындай көрүп кеткилечи, булар кантип жасап атат, эмнеге муну биз жасай албайбыз деп ойлонгулачы деп. Мен мисалы мага ошондой нерселер
мындай ошол нерселер жок дегенде эмне үчүн мына тиякта президент мына Трампты 2 жыл бою Трампты сен Зеленский менен сүйлөшкөндө жок шайлоо жанагы орустар шайлоого киришти беле сен шайлооңо же киришкен жок беле деген нерсени 2 жыл тиги соту дагы прокуратурасы дагы тиги парламенти дагы эзди. Зеленский менен сүйлөшүп койгон үчүн Трамп импичмент жарыяланып кызматтан кетип кала жаздады. 5 голос жетпей калды. Ошол үчүн эле. Зеленский менен сүйлөшүп атып, сен Байдендин баласынын бир эмеси бар, ошону мындай эмес, тигинден четишиң керек деп сүйлөп коюптур да. Анан ал деген административдик, ал басым жасоо, кызмат абалынан канат пайдалануу, толтура кылмыштардын категориясына кирет экен. Ошол боюнча мынай 2 жыл, бир 2-3 жыл Трампты эзишти да, келгенден кеткенге чейин эзишти Трамптычы, мисалы. Эми ошондой учурда Америкада иш токтоп, көчөдө тиги светофорлор иштебей, машиналар жүрбөй калган жок. Бардыгы иштеп атат. Мыйзам сааттай болуп иштеп атат. Прокурорлор тиякта өзүнчө тытышып атат. Көчөдө полиция, эл, карапайым эл, мамлекеттик система, муниципалдык тиги структуралардын бардыгы иштеп атат. Министерстволор иштеп атат. Ошондой механизмге булар кантип жетишти? Ушул мамлекетти кантип курушту деген нерсе мени көп кызыктырат да. Ошол мына карасаңыз, тиги жакта тиги президент, сенат менен өзүнчө тиги парламент менен, конгресстер менен кырылышып атса, биякта жергиликтүү бийликти тизгиндеп, өздөрүнүн оокатын кылып, өздөрүнүн экономикасын түзүп атат да. Анан аларда бардыгы ошол мисалы президент Байден азыр Флоридага барам десе, тиги Рон Десантес болсо айтат да, кааласа мен убактым болсо тосуп алам дейт, убактым жок болсо кечирип кой, мен убактым жок, мен календарыма туура келбейт деп тоспой коюшу да мүмкүн да. Анткени ал тиги Десантес, губернатор Десантес тиги президент Байденге баш ийбейт. Бирок губернаторду көзөмөлдөө функциясы жергиликтүү парламент аркылуу ошол элден жергиликтүү парламентке берилген да, мисалычы. Элдин көзөмөлү бар, жергиликтүү парламент аркылуу. Ошолор отчет алат, ошолор өпкөсүн үзөт, анычы. Ал ошолорго ийилет, ошолорго жүгүнөт, ошолорго отчет берет. Анан ал аркылуу элдерге отчет берет да, бүт маалыматты баарын берет. Анан жергиликтүү мэрди дагы, шерифти дагы ошол бардыгын өпкөсүн үзө турган ошолор. Судьяларды, прокурорлорду контролдөө турган мыйзам. Ол борбордук бийлик качан гана ошол жанагы жергиликтүү бийликтеги кайсы бир адам мыйзамдын талаасынан чыкканда, ошол күнү барып туруп кармайт, ошол күнү барып туруп тиги мыйзам иштейт да. Ага чейин алар киришпейт. Мисалы биз качан ушул системаны качан биз өзүбүзгө орното алабыз, качан түзөбүз деген нерсени мени көп ойлондурат да. Ал жакта мисалы гейлерге караганда ал жакта мисалы популизм барбы? Популизм бар да, бар жерде. Мына мисалы Трамп чыкты, мына мен жана Кыргызстандагы жумушчу күчтөрү боюнча, анан Америкада жумушчу күчтөрү боюнча сүйлөшөбүз дедик беле? Ошол жерде мына мисалы Трамптын популисттик идеясы. Айтып бериңиз. Трамптын популисттик идеясы. Мисалы ал келип айтты да, мына мен ошол жанагы пособие алып отурган 40 миллион канча адамга биз тиги 40 миллион болуш керек, по-моему. Ошол пособияда отурган адамдарга көпчүлүгү афроамерикалыктар да. Анын ичинде майыптар бар, жетим жесирлер бар, багар көрөр жоктор бар, проблемасы көп, мындай социалдык катмардагылар бар. Бирок тиги анын ичинде мисалы афроамерикалыктар көп. Алар жумуш иштешпейт, пособие алып коюп, анан кийин айдын башында пособие алат, жыргап тиги пицца, гамбургер заказ берип коюшуп, анан үйүндө отурат, айдын этегинде анан тиги ар кимди тоноп, ошондой бир кылмыштарга барышат. Анан ошол Трамптын баягы популисттик идеясы ошол жанагы ошол афроамерикалык катмарды ошолорго жумуш таап берем. Мен жанагы мексикалыктар аябай көп да. 2016-жылы эле 9 миллион деп ачкан, азыр андан да көбөйүп кетти. Анан мексикалыктар жана башка мигранттардын мындай
ошол мигранттар иштеп аткан жумуштарды ошол пособияда отургандар иштеш керек, ошолорго биринчи шарт түзүш керек. Андан кийин алар тигилер кылат деп мындай баягы популисттик идеяны көтөрдү. А чынына келгенде кайсы бир иш берүүчү болбосун, работодатель болбосун, ошол жана афроамерикалыктардын ордуна мексикалыктарды жумушка алып иштеткен, аларга ыңгайлуу дагы, чөнтөгүнө дагы пайдалуу, мындай орусча айтканда выгодно да, бардык жагынан. Анткени алар эффективдүү иштейт, аз акча талап кылат. Анан кийин жанагындай социалдык ар кандай төлөмдөрдү, страховка жана башкаларды сурабайт, соц пакеттерди сурабайт. Алар мындайча айтканда укугу жок кулдардай эле иштешет да. Ошон үчүн аларга көп иш берүүчүлөргө, мисалы ошол жанагы ошол немелер, жанагы мигранттар менен мигранттарды иштеткен пайдалуураак да. Америкалык мисалы азыр деле траковой компания ачып иштеткендер көбү бүгүнкү күндө деле мисалы көбүнчө ошол СНГ аймагынан, КМШ аймагынан келгендерди көбүрөөк жумушка алганга аракет кылышат. Анткени алар өздөрүнүн пайдасы үчүн узак тынымсыз иштегенге аракет кылышат. Америкалыктарды алсаң, карасы болобу, агы болобу, биринчиден аз иштейт, анан нормадан ашык иштебейт, анан мен уктайм дейт, анан кийин мага страховка бер дейт, анан мен медициналык страховка керек, мен эртең тишимди дарылатам, мен бирдеме болсо больницага жатам, мен лечение алышым керек дейт. Ошентип отуруп, ошол тиги америкалык баягы эмелер, кандай десем, жалдануучулар, мисалы америкалык жумушчулар, мисалы көп кайсы иш берүүчү болбосун, мындай көп мындай эме да, кызыкчылык туудурбайт да. Мисалы Трамп ошондой популисттик идея менен бийликке келди. Эми ошол көп идеялардын бири, анан ал деле ишке ашкан жок. Мексикага дубал курам деди. Ал деле ишке ашкан жок, анткени Конгресс акча бөлбөй койду. Конгресс акча бөлбөй коюп, анан тигилер болсо Конгресс өзүнчө бюджет кабыл алса, Трамп ага кол койбой койду. Трамп сунуштаган бюджетти Конгресс кабыл албай койду. Ошо менен шатдаун болду, жанагындай кризис болду да. Бирок ошондой мамлекет, ошондой абалда болсо деле көчөдө баардыгы мыйзам саатта иштейт да. Мен ушул нерсе кызыктырат да. Хоть тиги жакта Капитолийдин үстүнө асман түшүп кетсе дагы көчөдө мыйзам иштейт. Ушул нерсе кызыктырат. Анан биздикилер деле ошо гейлер кызыктырат, анан бузуклар. Мындай да, азыр силер айтып атпайсыңарбы, популизм депчи. Анан мен айтып атам, эл ошону кантип билиш керек, кантип ажыратканды үйрөнүш керек депчи. Анан бирок ушул азыркы коомдогу эл ошол популизмди ажыратканга дарамети жете алабы же качан биздин поколение мисалы карып кандайдыр бир коомго таасирин бере албай, жаңы бир муун келгенде гана ошол нерсе жаңыланабы? Же азыркы биздин коомго таасир эте ала турган кишилер барбы? Таасир эте алабы? Үнүбүз жетеби, жетпейби, же жөнүн гана күтүш керекпи? Негизи популисттерди ээрчиген коом дайыма болуп келген жана боло берет да. Болгон алардын процентный соотношениясы мындай канчалык проценттик бөлүгү канчага чейин жетет? Көбөйүп кеттиби, критикалык түрдө 99%га жетип калдыбы, же болбосо ошол 70-60%дын тегерегинде турабы? Мына маселе ушул да. Маселе жанагы локомотив боло турган ортодо бир 20-30% бир коом мындай бөлүк болсо, адамдар болсо, жанагы мындай агарган катмар, мындай айтканда просвещенный, агарган, билимге сугарылган, критикалык ой жүгүртүүсү кенен катмарга жете турган болсо, эгерде биздин коомдор 20-30% эле, мейли 25% ошого жете турган болсо, анда ошолор локомотив кылып ошолор ээрчитип кетет, жанагы жакшы мындай бир келечеги баягы жакшы, билимдүү жакшы адамдарды ээрчип, анан ошолор калган коом ошолорду ээрчийт да. Бизде канча процент? Бирок бүгүнкү күндө эми бизде популисттерге ишенген коом же болбосо кандайдыр бир популистине да эч кимисине ишенбесе дагы чөнтөгүнө 1-2 миң сомду салып алып добушун сатып жибергүсү келген коом көпчүлүктү түзөт да, тилекке каршычы. Анан бир кызык нерсе, мисалы Америкада реднек дегендер бар. Реднек деген тиги
кызыл мойын, реднек деген мойын, реднек кызыл мойын. Бул эмнеден дыйкандар, жанагындай карапайым жумушчулар, фермерлер, немелер баягы өзүнүн менети менен иш кылгандарды реднек деп коюшат. Анан ошол реднектердин көпчүлүгү республикачылдарды колдошот. Анан Трампты дагы ошол реднектер колдошот бүгүнкүнчү. Анан алар жана Трамп канча бир кылмыштарга айыпталып, канча статьялар илинип атса дагы, ошого карабай Трампты колдоп, эртеңки күнү Трамп ошолордун жардамы менен башкалар колдосо, мисалы, эртең президент болуп калышы мүмкүн. Даже камалып атып да, кесилип атып дагы, даже кесилгенден кийин да президент болуп калышы мүмкүн да. Анткени неме тиги ситуация ошондой. Мындайча айтканда биздеги докансалар ошол реднектер да. Бирок алар Американын дыйкандары биздин докансалардай. Алар деген мындай да, алар деген туруктуу, бирокчу туруктуу электорат. Алар туруктуу электорат. Бирок алар эми биздикине караганда ынандуу эмелерге, идеяларга көбүрөөк эртишет. Бирок антейин десең, биздики деле ошол сыяктуу болду да. Мисалы, кумтөрдү алам, жанагындай коррупционерлердин сазайын берем, баарын кустурам, тиги бу деген идеялар менен келди да. Анан ошонун кандайдыр бир бөлүгүн ишке ашырды. Кандай жол менен ашырды башка маселе да. Бирок тигилер үчүн да ушул сыяктуу бир принципиалдуу маселелер бар. Мына муногу мигранттардын баарын тыям дейт. Мисалы, Трамп айтат, мына мигранттын баарын тыям. Байден болсо биякта тиги аткана кылып салды. Биздин президент айткандай. Аткана кылып салды, Шарашкиндин контора кылып салды Американы. Мен болсо мунун баардыгын тазалайм, тегиздейм, түздөйм. Мигранттардын баарын кууп чыгам. Депортация кылам деп ошентип айтып атат да. Бирок деген Америкада мыйзамдар аябай эме. Мыйзамдар татаал. Трамп келе калып эле баарын бир күндө бир указы менен тиги автобуска салып туруп аэропортко апарып депорт кыла албайт. Ага мүмкүнчүлүгү да жок, мыйзамдык база дагы жок. Ал кандай немелер чыгарбасын, жогорку сотту бар, жергиликтүү соттор бар. Бир эле өкүм менен аны указын жокко чыгарып коет. Ал даттанып буту менен жер тепкилеп эле кала берет да. Мындай мүмкүнчүлүктөрү азыраак. Эгерде ага ошол сот бийлиги каршы болсо, мыйзамдык жагынан туура эмес болсо, анда ал эме аябай неме да, мындай кыйын. Мисалы, немелер демократтардын эмеси, демократ мисалы Байден немени көтөрөт да постоянно. Жана курал алып жүрүүнү 18 жашка чейинки балдарга курал алып жүргөнгө уруксат да. Ошолорго жана мектептерде көп расстрелдер болуп аткан үчүн тиги курал алып жүргөнгө тыюу салынган эме мыйзам чыгарыштуу же указ чыгардыбы. Анан ошону чыгарды эле бир аздан кийин эле ошо жергиликтүү сот, Калифорнияданбы, кайсы бир жактан бир сот немени тиги ошол указды жокко чыгарып салды. Тиги эгерде ушинтип эметип берсек, конституцияга каршы келет. Анан конституцияга каршы келген указдарды чыгара берсек, анда баары ошол өнөкөткө айланып кетет. Ошон үчүн мага балдардын өмүрүнөн дагы ошол жана мыйзамдын аткарылышы маанилүү деп туруп, сот ошондой чечмеледи да, өзүнүн жанагы эме каршы өкүмүнчү, каршы чечимин. Ушундай да эми кызыктай, мындай баары өрттөнүп атса дагы мыйзам иштеш керек да. Ушундай бир кызыктай өлкө. Бирок ошонусу менен элдин баарын өзүнө тартып атпайбы? Ооба. Самоордон кайнаган чайдан ичиңиз. Жантан бери ичип атам. Анан дагы бир суроо. Аябай сонун нандуу экен. Дыйкандын тамагынан бердик, дыйкандын нанынан жедик. Аштан жедим, помидордон жедик, бадыраңдан жедик. Аябай сонун атмосфера. Самоордун чайын ичтиңиз. Ооба. Кыргызстандын келечеги жөнүндө бир сиздин өзүңүздүн мындай виденияңызды айтып коюңузчу. Эми, конечно, биздин президентте болуп 30-40 жылга алдыга көрө турган касиетиңиз барбы, жокпу билбейм. Жок, мен Бирок аналитикаңызды сизден сурайын. Эми немени карасаңыз, биз мындай да Статкомдун маалыматын албагандан кийин Статкомго да ишенбейсиң. Эми азыр Кыргызстанда деги мындай бир объективдүү мындай маалымат ала турган деле булак жок. Бирок
биз эми эмнеден карайбыз? Биз Facebook'tan карайбыз. Адамдар эми ал жерде көп адамдар өзүнүн жашоосун көрсөтөт. Instagram'ды карайбыз. Анан сүрөттөр мисалы кече 1-сентябрда чыкты да. Анан мындай карасаң, биздин муун балдарын жакшы билим бергенге, жок дегенде ошол мамлекеттик орто мектеп болсо деле ошол жерден жакшы класстарга бергенге, жакшы мугалимге бергенге, анан кошумча кандайдыр бир курстарга бергенге, ошондой бир аракеттерди кылып атат да. Мен ошодан мынтип карап отуруп, анан көпчүлүгү жанагындай неме жеке менчик мектептерге, жеке менчик бала бакчаларга балдарын бергенге аракет кылып атат. Бул деген келечекте өздөрү жетпеген ийгиликтерге менин балам жетсин, ошол мен албаган билимди балам алсын, мен үйрөнө албай калган англис тилди балам үйрөнсүн деген мындай мүдө да. Бул жакшы. Ушул нерседен улам мен карап туруп менден үмүт пайда болот да. Баары бир бизде мындай келечекте ошол жана мен айткандай популисттерди кылгап, анан кийин кой балам эми сен сайраган чечен тапкан экенсиң, эми у тилиңен башка эчтекең жок экен, идеяң жок экен, эми ал тиги Советтер Союзунун нары таштап коюп бизге мына могу бала, могу билимдүү баланы шайлайлы деген учурга жетебиз го деген үмүтүм бар мен баарыбирчи. Баары бир азыркыдан жакшыраак болот деген үмүтүм бар. Анан бир эми мен мисалы корккон нерсе бул дин фактору болгону баягы. Эми азыр деле биздин улуттук коопсуздук кызматы жана башкалар аракет кылып атышат го. Эми мындай баягы кармансаңар дагы мындай традициялык бир ханафи мазхабында баягы жанагындай бир ар кандай экстремисттик немеден алысыраак динди кармангыла деген чакырыктар жасап атышат. Анан кандайдыр бир аракеттер кылып атышат. Мен ойлойм, динди карманса деле ошол баягы мындай более прогрессивдүү адамдар көбөйөт. Ошол прогрессивдүү жагына ыкташат деген бир эмем бар. Анан негизи бирок албетте жана диний бир экстремизм коркунучтары, анан Афганистан бизден алыс эмес, мисалы ошол сыяктуу бир факторлор бар эми. Бирок антейин десең, эми баары бир ал жана фанатизмдин жана башканын деле чеги болуп, акырында биз деле адам кайтып мындай баягы умеренный исламга кайтабыз деген үмүтүм бар да. Ошол биздин ата бабалар карманган жанагы жанагындай халифат түптөш керек, анан башын кесиш керек деген идеядан алыбыз, мындай бир билимге көбүрөөк басым жасаган, ошондой бир биз коомго кайтабыз деген мындай үмүтүм бар баарыбирчи. Эми негатив ойлор көп келет эми, бирок баары бир могу жаш мундарды мындай жүзү жылуу, аябай жаркыраган балдар кыздарды көрүп, мисалы мектептерди жана сүрөттөрдү карап отуруп, анан баары бир мындай жакшы нерсеге үмүт кыласың да. Баары бир бардыгы жакшы жашоодо жашагысы келет, тынч жашоодо жашагысы келет, билим алгысы келет. Динге деле кирип аткан деле ошол жакшы ниет менен ушул жактан бир жарык нерсе табайын, бир кандайдыр бир үмүтүмдү мындай жандыра турган бир чырак табайын ошол жерден деп ошол нерсеге барып атышат деп ойлойм да. Анан бара деле ал адамдар деле баары билимди алдыга коет деп ойлойм. Ошондой оптимист. Өзүңүздүн личный жеке пландарыңыз кандай? Америкада жашап же Кыргызстанда жашайсызбы? Кыргызстанда жашагым келет. Эмне үчүн жашабай атасыз? Эми мен Өмүрбек Абдрахмановдон сурадым да, ушул нерсеничи. Өмүрбек байкеден сурадым да, эмнеге келип алдың сен? Илгери сурап атам да, эмнеге келип алдың сен? Ошол жакта эле жүрө бербейт, паспорт алайын деп атканда келип калдым деди. Анан айттым, паспорт албайт белеңиз, ошол жакта жүрбөйт белеңиз десем, аны айтты. Эми аяктан мени бирөө көчөдөн машина тебелеп кетсе, бирөө апарып гробко салып апарып көмүп коймок, бир киши өлдү деп туруп. А бияктан болсо жок дегенде бир эки жүзү каргайт, жүзү мактайт. Баары керегиң жеткен да, бул жерде мындай бир 10 кишиге болсо да пайдаң тиет депчи. Ошол сыяктуу мындай бир мен ойлойм, биздин мындай пайдалуу бир кандайдыр бир пайдасыз жагыбыздан да пайдалуу жагыбыз көбүрөөк деп ойлойм да. Ошол нерсенин мындай жарыгын тийгизиш керек да адамдарга. Анан ошол жактан жакшы нерселерди үйрөнүп келиш керек.
тажрыйба алыш керек. Анан кайсыл жака болбосун, мисалы мамлекеттик менеджменткеби же болбосо мен ойлойм биз ошол жерде бир 10 жылдын тегерек четинде бизде жанагындай бир курсагы чоң чиновник, мындай чиновник дегенде бар семиз, анан кийин ыксыраган, анан кийин барсетке көтөргөн, жип минген адам эмес, мындай менеджер мындай бир батышчыл образдагы, анан кийин мындай координация кылып адамдарга мындай жакшылык шарттарды түзүп бере турган бир ошондой бир стилдеги мындай менеджерлер акырындап ошондой менеджерлердин командасы пайда болот деп ойлойм да. Баары бир алар келет да. Баары бир биз ошол нерсеге, билимдүү адамдарга биздин коом муктаж болот. Муктаж болуп келатат дейм, акырындап баалайт. 30 жылдан бери муктажбыз. Бирокчу 30 жылдан бери деген мененчи эмеден сурасаңыз, мисалы Жумадил Эгембердиев келди го? Ооба. Жумадил Эгембердиев келди. Ошол кишилер мындай, ошол кишилер эмеде замандын өзгөрүшүн, агымын мындай жакшы сезген, анан замандын пульсун жакшы кармай билген кишилер да. Анан ошолордон сурасаңыз, мисалы 92-жылы шороону башташкан, ошол шороону баштаган кезде Кыргызстанда абал кандай эле, бүгүнкү күнгө чейин кайсы жагына кандай болуп өзгөрдү деп сурасаңыз, алар жакшы баа беришет да. Баары бир ошол эгемендик алгандан бери бизде көп нерсе өзгөрдү. Албетте. Көп нерсе. Аны мисалы биз өзүбүз деле азыр билебиз. Мен деле айтып бере алам. Мисалы биз баштаганда эле ошол кыйынчылык учурларчы, жанагындай бир башаламан учурлары, мисалы жанагындай рекет бир кезде вообще мыйзам деген жок болуп калбады эле, мисалы 90-жылдардычы рекет, эки кишинин бири рекет болуп калган, бандит болуп калган, алкаш болуп калган. Анын жанында азыр эми көп нерсе системага түшүп калды да. Ооба. Акырындап системага түшүп келатат да баары бирчи. Эми жалпы коом, жалпы дүйнөдөн биз баары бир артта калып да кала албайбыз, мындай бир таптакыр эле бөлүнүп кала албайбыз да, баары бир бизди мажбурлайт экен да. Анткени дүйнө жүзүндө глобализация заманында бардыгыбыз ошол жака кеткенге, багыт алганга мажбурбуз да. Адилет мырза, менин чакырууmu кабыл алып, бүгүн убактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Достор ушундай немеде отурабыз, атмосферада отурабыз. Адилет мырзанын балдарына күтүп атат атасын. Ошон үчүн Адилет кийилбейт. Жакта кийимдериңер бар элеби аркасында? Азыр болот. Адилет мырзанын балдары. Сизге дагы чоң рахмат, ушундай сонун атмосферада ошол жана көп мындай аябай тыгыз графигиңизден орун таап, ушинтип бизди чакырып келип ушуну көрүп кеттиле баарын деп убакыт бөлгөнүңүзгө чоң рахмат. Ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңизге сиздин аудиторияңыз да аябай жакшы. Мындайча айтканда мындай ишти сүйгөн, анализди жакшы көргөн, башкача ойлонгон, критикалык ой жүгүрткөн масса баары сизде бар. Анан кийин ошол жерде баягы мындай коомго бир кандайдыр бир жакшы нерселерди, жакшы ойлорду жеткиргенге аракет кылып ушундай келатасыз. Кайсыл жерде бир маанилүү иш-чара болбосун, рыскүлдү же жүрөт. Кайсыл жерде жакшы пост болбосун, астында рыскүлдү же биринчи лайк баскан болот. Кайсы бир чет элдик жакшы поездка болсо, ал жерде жакшынакай болуп жаркылдап, ал жерде көрккө бөлөп, компаниянын бир көркү болуп, рыскүлөжөн жүрөт, ушинтип жаркылдап, жаш бойдон элдин баарына мотивация берип жүрө бериңиз ар дайым. Элиңизге жарыңызды чачып, анан кийин ошол сулуу мындай жанагы биздин сулуу кыздарга коуч болуп, жана тренер болуп, өзүн эми мен бирөө персоналдык түрдө бирөөгө тийишким келбейт, бирок өздөрүнүн жашоосунда көп проблемасы болсо деле баягы тиги башкаларга акыл үйрөтүп, бактылуу болуунун сырын, бай болуунун сырын, миллионер болуунун сырын, дагы бир белекет толтуран нерселерди окутуп үйрөтүп жүрүшпөйбү бүгүнкү күндөчү. Өздөрүндө тапкан миллион жок. Мен ойлойм, биздин коомго ошо сиздей болгон адамдар, ишкер айымдар, анан ишкер айым эле эмес, көп ишкер айымдарда мисалы үй бүлөлүк жагынан же карьера жасаган адамдарда үй бүлөлүк жагынан
маселе жаралып калат. Алар да түшүнсө болот. Бирок сиз баардык жагын алып келе атасыз. Жолдошуңузду депутат кылып, мындай айтканда, сиз аркасында мындай каменный стена болуп, ошого тыл болуп туруп бергениңиз үчүн ошол жерде Эмил байке зыңкыйып, чекчейип, красавчик болуп, костюмсунду кийип, былк этпей ошол мыйзамдар менен иштеп, парламентте өзүнүн ишин кылып жүрөт. Ошол нерсенин баардыгын, эмгегин, ишин, чарбасын баардыгын ырастап келаткан сизсиз. Сиздей адамдар көп болсун. Анан акылыңызды, акыл кеңешиңизди ошол жана жаш кыздарга, сиңдилериңизге, көп биздин мындай жеңил оокат жашоо издеп аткандарга көбүрөөк көрсөтүңүз, көбүрөөк айтыңыз. Миллионду табыш оңой эмес, алтындарым, жашоо деген моундай, келгиле могу жакты көргүлө, мындай болуп иштейт, бул деген оңой эмес деп ошону көбүрөөк айтыңыз. Ошо элдин баарына көрсөтөйүн деп, ошого сиздерге дагы көрсөтөйүн деп, антип алып жөн эле талаага офис ачып алып, элдин баарын чакырып алып, анан кызыктуу нерселерди сүйлөшүп, кызыктуу кишилерди чакырып, ушундай бир формат кылып атам. Эми канчалык бул нерсе коомго керек же коомго сиңет, бул башка маселе. Бирок мен колуман келишин кылып атам. Келгениңизге чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат. Достор, өзүңүздөр көрдүңүздөр, менде бүгүн уникалдуу, коомдо өзүнүн үнү бар, өзүнүн ою бар, өзүнүн позициясы бар бир жигит келди. Эртең андан дагы мындай бир противоречие деп коет, карама каршы бир инсан келет, абдан кызыктуу. Анан мен, достор, мен сиздерге бир нерсени айтып кетейин да. Мен дайыма айтам, ким каалагандар келе бергиле, менин талаам ачык. Мисалы, элдер эшигим ачык дейт го, а мен мисалы талаам ачык. Каалаганыңыздар келе бериңиздер, каалаганыңыздар келип ушул менин конокторум менен болгон маектерибизге, талкууларыбызга катышып, аларды көрүп, мисалы мен азыр көрсөтүп коеюн. Мындай налорун бардыгыбызга жетет. Мындай жүзүм, шапталы, анан бир тарелка аш берем, анан тетигиндей самоордон чай берем. Болду. Ашыкча эч нерсе бербейм, ашыкча эч нерсе кылбайм. Бул нерсе бардыгыбызга жетет. Ошондуктан каалаганыңыздар келип, каалаганыңыздар ушундай биздин форматка катышып, түз эфирге катышып, талкууларга катышып, сонун сөздөрдү угуп, мисалы түз эфирден сырткардагы ар түрдүү талкуулар болот. Аларга дагы катышып кетсеңиздер болот. Менин талаам бардыгыңыздарга ачык. Эгерде мага байланышып келем дей турган болсоңуздар, мен локацияны жөнөтөм. Келип ушу биз менен отуруп чер жазып кетсеңиздер болот. Ушундай мен личкама абдан көп каттар келип атат да, бизди деле чакырбайсыз деп. Мен былтырдан бери айтып келе жатам. Бардыңыздар, келиңиздер, бардыгыңыздарга талаам ачык. Ушул кайсы күнү убактыңыз болсо айтсаңыз, мен локацияны таштасам, келип отуруп кетиңиздер. Чоң рахмат. Эртеңки эфир мындан да кызыктуу. Бүгүн эфирде абдан көп кишилер болду. Көптөгөн суроолор болгондо да карама каршы суроолор болду. Бардыгыңыздар, ушу убактыңыздарды бөлүп түз эфирди көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Эртең дагы ушул убакта мындай аңдып туруңуздар, карап туруңуздар. Ким келгенин дагы өзүңүздөр көрөсүздөр. Бардыгыңыздарды сүйөм, жакшы көрөм. Жакшы жатыңыздар, жакшы уктаңыздар, тынч болуңуздар.